сабаган жоксузбу? Сабаган жокмун, андай эмеге жеткен жокпуз. Ал эми кол көтөргөн мезгилдер артта калган. 10-жылы чогуу келгенбиз, партияны чогуу түптөгөнбүз. Биринчи болуп ошол жерден Канат Исаев менен Өмүрбек Бабановдун экөөнүн тирешиши болгон. Сулайманов десе эле келиспи десе. Жок, ал сөз үчүн айткан жокмун мен. Анын эмнесинен мен эметишим керек. Ал мени мындай териктирбейт. Бир конфликттен улам Ташиевди сабап, анан ага досуна болушкан Жапаровду кошуп туруп сабап койгонсуз. Анан эмнеден улам ошол конфликт чыкты эле? Бул ошол мезгилдеги болгон бир адилеттүүлүк үчүн талаштын негизинде. Амансыздарбы, Супер ТВ каналынын көрүүчүлөрү, назарыңыздарда кайрадан саясий коктейль берүүсү. Салмактуу саясатчылардан тартып, замандын хайпчыларына чейин дал ушул берүүнүн алкагында сырдашабыз, сүйлөшөбүз, балким чырдашып да кетебиз. Бүгүнкү студияда мен Шайста Шатманова жана Жогорку Кеңештин Бир Бол фракциясында лидер, Бир Бол партиясынын лидери, Жогорку Кеңештин бир нече жолку депутаты, спортчу десек да болот, ошондой эле жөн эле кызыктуу инсан Алтынбек Сулайманов болмокчу. Алтынбек ага, студиябызга кош келдиңиз. Рахмат. Мен дегенде эле ошо учурдагы Жогорку Кеңештин иштеринен баштайын деп турам, суроолордучу. Жогорку Кеңештеги 6 фракциянын лидерлери чогулуп, Садыр Жапаров менен жолугуп, ошол маалда ал өлкө башчысынын милдетин аткарып атты эле. Сиздер парламенттик шайлоону жылдыра турууга макулдук бердиңиздер да. Анан ошол маалда Атамекендин лидери Өмүрбек байке айтты, Тикибаев. Мен бир шарт менен кол койдум деди. Ал деген өлкө парламенттик жолдо, ошол парламенттик башкаруу системасында калат деп айтты ал кишичи. Учурда болуп аткан аракеттер ал Тикибаев айткан көрүнүштөн бир аз башка жолго баратканы байкалып атат да. Бирок суроо сиз жөнүндө. Сиз дагы ошо Бир Болдун башында туруп, таза, акыйкаттуу, адилеттүү парламенттик шайлоо өтсүн деп талап кылып аттыңыз да, өлкө башчылыгынан, ошол эле Жогорку Кеңештен талап кылып аттыңыз. Анан кандай шарттар менен, эмнеден улам сиз жанагы макулдашууга кол койдуңуз? Кандай шарт болду сиз тараптан? Рахмат. Биринчиден сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Мүмкүнчүлүк түзүп, мындай чакырып, кеңири маек курганга болгон мындай айтылбай турган сөздөрдү айтканга же башка дейбизби? Мүмкүнчүлүк түзгөнүңүздөргө сиздерге ыраазычылык билдирем. Ал эми жалпы жанагы сурооңуз боюнча, ал жолугушууда лидер фракциялар баары катышкан. Кырдаал ушундай оор мезгил болчу. Эми азыр деле жеңил эмес, оор кырдаалда жашап атпайбызбы? Ошол эле мезгилде мен деле ошондой жанагы парламенттик башкаруу системасын карманам башынан. Азыр деле ошол оюман кайткан жокмун. Себеп дегенде ал жактын мындай парламенттик башкарууда өнүгүүнү мен көрүп турам. Ошондой көрөтсүз. Көрүп турам. Кол койгондо дагы ошол шарт менен ошол астына жазып койгонбуз. Тиги Өмүрбек Чиркешевич экөөбүз. Ал ошол кагазда калган. Ол тарых үчүн. Парламенттик башкаруу менен алдыга жылабыз деген көз карашта биздин Кыргызстанда жарандарыбыз жок эмес, аз да эмес, көп эле. Бирок президенттик башкаруу деген мындай аз байкасак басымдуулук кылып турганы бир аз байкалып атат. Бирок эми өзгөрүүгө ошо референдумга алып чыгышкан болсо, анда эми көрөбүз, көрө жатарбыз кандай болот экен. 14 октябрь күнү Жогорку Кеңештин жыйыны Аларча резиденциясында өттү. Анан ошол күнү Алтынбек Сулайманов деген жаранды онлайнда жанагы жыйынды карап отурган коомчулук бир башка кырынан көргөндөй болду да. Адилетсиздикке, жоопкерчиликсиздикке,
же болбосо кайсы бир кеңештерге макул болбой тургандай характер мүнөздү көрсөттүңүз да ошол күнүчү. Бул мүнөзүңүз дайыма эле сизде жашайбы? Ушундай учурда мындай адилетсиздик көргөн жерде дайыма ушундай каныңыз кайнап кетеби же ал ошол учурдагы маалдагы эле бир мындай момент болуп калдыбы? Эми баарыбызда мындай эмоция бар. Пендебиз да. Бирок кайсыл мезгилде чыгат, аны мындай сабыр дейт. Өзүбүздү карманганга аракет кылабыз, тем более биз саясатчылар бизди карап турушат. Бирок жанагы бир адилеттүүлүк өзүнүн ордун таба албай турган мезгилде же болбосо ушундай талаш болгондо, ушундай мезгилдерде чыгат экен. Кээ бирлер мындай эмоцияны түрдүү пайдаланышат, бир нападенияга же башкага же коргонгонго ар түрдүү да. Ошол мезгилде чындап ошондой убакыт болду. Шайлоонун жыйынтыгы менен жалпы 10дон ашык партия нараазычылык билдирип аянтка чыкпадыкпы? Алардын катарында биз да барбыз. Ошол шайлоонун негизги жетишпеген негизги кемчилдиктери же болбосо аша чабуу десек болот, ушундай мыйзам бузуулары 2-3 факты болгон. Ал биринчиси форма 2. Форма 2ден 500 000 адамды бул ташылган. 500 000 добуш даяр болгон. Анын көпчүлүгү башка партиялар деле ташыды деши мүмкүн. Көпчүлүгү ошол бийликтин партиялары. Аларга мүмкүнчүлүк толук түзүлөт, жанагындай эшикти ачып беришкен да, башкаларга кысым болгон, ошолор ташышкан. Алар шайлоонун башында эле 500 000 голос уже чөнтөгүндө болгон да. Форма 2 эмне үчүн кабыл алынган деген суроо мындай да. Форма 2 биздин ички миграциябыз бар. Ички миграция Бишкектин тегерегинде, Чүй областында бүт региондордон, областтардан келип жашаган биздин жарандарыбыз 10 жылдап, 20 жылдап бул жерде жашашат. Алардын пропискасы, учету дагында эле өзүнүн айылдарында да. Себеп дегенде үйү жок, квартиранттар, башка ошол тиричиликтин эмесинен бул жакта жашагандар. Ошолордун укугу дөбөленбесин деген, алар шайлоого мүмкүнчүлүк алсын деген жакшы ой менен бул мыйзам кабыл алынган да башында. Аны аша чабуу бул мыйзам бузуу да, аша чабышты да. Мыйзамга такаганда ал жерде эч ким мыйзам бузулган жок деп айтып бүгүнкү күндө актана беришет. Бирок аша чабып аны ташыгандын негизинде ушул негизги себеп болду. Андан ошол эле мезгилде бул ар бир жанагы эрежелерди мындай тоскоолдуктар башкаларга мүмкүнчүлүгүн чектеп, өздөрүнүн мүмкүнчүлүгүнө мындай жол ачкан дагы мыйзамда кабыл алынып калган, ага дагы биз каршы болгонбуз, бирок азчылык болгонбуз. Жанагы 5 миллион сом ошол левелде мезгилде жанагы 7% босого. 7% бул көп. Ан 9% кылабыз дешкен. 5%га хотя бы 5%га түшүрөлү дегенде дагы көнүшпөй койгон, болбой коюшкан. Ошолордун жыйынтыгы ошол эле мезгилде шайлоодо аябай мындай чоң мыйзам бузуулар болду да. Ошонун негизинде аянтка чыкканбыз. Ошонун негизинде чоң элдик толкун болуп, бүгүнкү кечеги бийлик бир түндө кулатып, жаңы мына элдик бийлик дейбизби, кандай чындап революция болду дейбиз, төңкөш кандай болбосун бийлик алмашты да. Ошонун негизинде болгонду, ошону ошол мезгилде кызуусунда
ордуна коелу. Себеп дегенде ал бир аз убакыт өткөндөн кийин ал маселе өтпөй калышын мен толук түшүнгөм. Себеп дегенде ага чейин көп талаш болгон. 5 жылдын ичинде көп талаштык да. 1%, 3%, 5% депчи. 9га деп. Анан ошол күндөр ошол ушунун негизинде болду деп туруп биз ошол мыйзамды алып чыгып, анын инициаторлордун бирөөсүмүн, негизги инициатору. Ошону сразу убагында темирди кызуусунда бастайт, ошону чечип салайлы деген мезгилде каршы болушту да. Ошол эле депутаттарыбыз, өзүнүн коллегаларыбыздын көпчүлүгү залдан чыгып кетишти, каршы болушту, комитеттин төрагасы, башкалар. Ушинтип ошол каршылык болуп атканда, анан ошол жерден ички чыккан эмоциялардын башкасын чыккан. А мен өзүм үчүн эмес, мен жалпы көпчүлүк үчүн жасайлы деп айтканымы алар көбүнчө түшүнүп алышты. Алтынбек жеке кызыкчылыгын көздөп атат деп. Жеке кызыкчылык бул негизи жакшы нерсе. Ар бир адамда жеке кызыкчылык болуш керек. Ар бир инсанда, саясатчыда. Бирок жеке кызыкчылык башкалардын кызыкчылыгынын үстүнөн дебелебеш керек да. А жеке кызыкчылык көпчүлүктүн кызыкчылыгы менен чогуу болуп, ошол көпчүлүктүн кызыкчылыгы менен бирге мындай алдыга карап жылган болсо, бул ошол жеке кызыкчылык бул түшүмүн берет көпчүлүк немесинен. А көпчүлүккө каршы жеке кызыкчылык бул эч качан жакшылыкка алып барбайт. Мен ушинтип түшүнөм да. Ошол күнү Жогорку Кеңештин конституциялык мыйзамдуулук регламенттер боюнча комитеттин жетекчиси Канатбек Керезбеков менен сиз залда, жыйындар залында бир аз тирешип кеттиңиз да. Анан ал нерсе жакадан желкеден алып туруп сүйрөп кетмейге жетти. Немеден жыйындар залынан чыккандан кийин да журналисттер бир аз четін тартып үлгүрүп калышты. Эми ачыгын эле айтсаңыз боло берет го дейм. Ошол күнү сабап койдуңуз да тиги кишини? Жок, кол көтөргөн жокмун. Сабаган жоксузбу? Сабаган жокмун. Андай эмеге жеткен жокпуз. Ал эми кол көтөргөн мезгилдер артта калган. Андай эми бар сабап койду деп эле ойлонушту ал күнү. Жок, ага жерде биз тиги Канат Керезбекович менен мамилебиз аябай жакшы негизи. Негизи жакшы мамиледе 5 жылда жакшы мындай мамиледе келе жатабыз. Анан ошол күндөгү кичине мындай алып барган ишине эме болгон, бир аз ачуу калтырганыбыз эле болбосо, ал жерде эч кандай мындай сабап же бир жакалап же башка нерселер ага жеткен жокпуз. Негизи мындай мүнөзүңүздө барбы? Мушташпай кеспи? Мындай сөз жетпей калган жерде муштум иштейби, иштебейби сизде? Эми ал азыркы күндө андай маселе жок. Мурда эми жашчылыкта болуп келген, эми тентектик дейбизби же башка дейбизби, ушундай мүнөзүм аябай меники мындай жиним чукул. Тез жин келет. Бул эми бул мүнөз характер калыптанган, бирок тез тарайт. Аябай бат эле тарайт. Урушкан киши менен бирөөнү катык айтсам, бат эле сразу эле артынан эле ал көңүлүнө калып калдыбы, аны карабай эле кайра сүйлөшүп кете берем. Анан мен жакындан тааныгандар ошентип билишет. Анан жакшы алыстан тааныгандарды кичине эметип алсам, алар бир азга чейин тарылып жүрүшү мүмкүн, бирок кийин кайра түшүнүшкөн убакыттар көп эле болуп атат. Мындай кек сактоо, ичте алып калуу, ушундай нерселерден алысыраакмын чындыгында. Бирок бир эмеге мындай реакция бат реакция. Кээ бир кишилер мындай күтүп, сабыр кылып, ушундай кээ бир нерселер өткөзүп берет го. Мен андай эме жок, мындай ачуу мындай чукул да, бат эметип кетишим мүмкүн. Бир бол боюнча теманы улантайын деп турам да. Бир болду 2015-жылы бул партияны түздүңүз, анан шайлоого аттандыңыз, анан жаңы куралган партия дароо парламентке өтүп кетет деген бул мындай мактанарлык эле нерсе да. Анан ошол маалда бир болдун курамына карата бакиевчилер деген сыпаттама аябай күчтүү айтылган да. Анан азыркы учурда да ошол курамда сиз фракция жетектеп келатасыз. Бирок бизди таң калтырганы быйылкы парламенттик шайлоого сиз курап чыккан жаңы курам болду да.
чет жактарда вуздарда окугандар, өз алдынча пикири калыптанып калгандар, өзүн мындай инсан катары калыптандырып, бирөөгө мындай бир көз каранды эмес, мыкты, энергиялуу жаш адамдарды чогулта алдыңыз да. Бул кимдин идеясы болду, эмнеден улам ушундай командага токтолдуңуз, анан ар бирин кандай критерийлерден тандап чыктыңар ошол команданы курамды? Бул команда менен, азыркы жаңы команда менен көпкө сүйлөшүүлөр жүрдү. Көп убакыт, бир 2 жылдан ашык сүйлөшүп, ар бири өзүнчө бир мындай башкача инсандар да дүйнөгө бүгүн мамлекеттик башкаруу системасына жашоого көз караштары жаңыча ойлонгон уул кыздар. Билимдүү десек болот. Анан ошол эле билимдүү мезгилинде ошол билимин өз тармагында, өзүнүн багытында бир иш менен тастыктай алган инсандар да. Бизнес чөйрөсүндө башка юристпи же башка бир чөйрөлөрдө өздөрүнүн мындай ишин көрсөтө алган инсандар. Ошолор менен сүйлөшүүгө 2 жылдан ашык убакыт кетти. Алардын баары саясаттан алыс болчу. Биз саясатка барбайбыз. Биз өзүбүздүн багытыбыз бар, өзүбүздүн көз карашыбыз бар. Өзүбүздүн ишибизди уланта беребиз. Ошол эле мезгилде бүгүнкү болуп аткан саясатка аралашышат. Сындашат да. Активдүү аралашат, сындашат. Туура эмес кетип атасыңар, туура эмес болуп атат. Ар бир окуяга өздөрүнүн көз караштары бар. Мен айттым аларга, эгер ошондой көз караштарыңар болгон болсо, силер сыртта жүрө берсеңер, өзүңөрчө бири-бириңер менен Facebook'тан же Twitter'ден айтышып жүрө бересиңер. Келип аралашып, ошол туура эмес болуп аткан иштерди оңдош керек. Силер келбесеңер, ушинтип 30 жыл убактыбызды короттук, дагы 30 жыл коротуп коебуз. Ушинтип эле жүрө беребиз дагы, анан өзгөрбөйт. Силердин дагы эмеңер ал күчтөн таясыңар, эртеге ошол кийинде сүйлөнүп отура бересиңер. Андан көрө келгиле, команда түптөйлү, өкмөткө келели, билимдүү, ошол реформа ар бир тармакта жаратам деген инсандар, анан келип оңдоп берели. Ошого аракет кылалы деген бир эле багыт болгон, ошондой сүйлөшүүлөр жүргөн. Бирден сүйлөштүк, экиден сыртка чыгып сүйлөштүк, сыртта окугандар, иштеп жүргөндөр менен, башкасы менен, баары менен көпчүлүгү баш тартты. Баш тартты, жок бара албайбыз деп. Анан көнгөндөрү болушунча ошол курам менен чыктык. Жаңыча түшүнүктөрдү, программаларды, өнүкүп аткан өлкөлөрдү, мисалдарды келтирип, жакшы ойлор менен чыктык. Бирок тилекке каршы биз эл түшүнбөдү дегенден алыспыз, биздин голосдор урдалды да. Анан 3 партия эле жанагы жол менен бөлүп алышты. Анан жаңы көз караштагыларга эч кандай бир добуш жеткен жок. Анан ошол азыр сиз сүйлөшүүлөр жүрдү, 2 жылдай убакыт кетти деп атасыз. Анан ар бирин мындай бир өзүңүз карап, иликтеп, кайсы жакта ким активдүү болуп атат, кимдин ою кызыктуу болуп атат деп карап чыктыңызбы, же сизге тандоого, чогултууга жардам бергендер болду? Себеби мындай кептер жетип атты шайлоо алдында да. Бир болдун курамына президенттик аппарат жардам берип атат. Сүйлөшүүлөр, сиз айткандай сүйлөшүүлөргө, кайсы бир сунуштарды айтып барганга президенттик аппараттан жанагы жогорку кеңеште президенттин өкүлү Курманбек Дыйканбаев аралашып атат деген сөздөр айтылып атты да. Ошол чын беле? Жок, ал жалган. Президенттик аппарат, президент, экс-президент баш болуп, анын командасындагылар баары бизге каршы иштеди. Бизге келе турган көп балдарды келтирбей коюшту. Бизге
дайым биздин артыбыздан ошентип иштешти. Чындап эле ар түрдүү ошол экс-президенттин тегерегиндеги командалар, троллер дейбизби, башкалары дейбизби, бизге дайым каршы иштешти. Булар проект, Западтын проекти же болбосо Американын проектisi, болбосо башкача деп ар түрдүү анан ошол эле мезгилде дагы бакиевчилер деп да ошондой болуп каршы, чындап каршы иштешти. Эч кандай бизге колдоо болгон жок. Бизди колдоо кыла деп биз алар менен мындай сүйлөшкөнгө дагы негиз болгон. Себеп дегенде биздин көз карашыбыз такыр башкача. Алардын баалуулуктары, көз караштары такыр башкача. Ошон үчүн сүйлөшө алган жокпуз. Менде ошо бир болдун жаңы курамы көпчүлүгү мендай активдүү иштешип жүргөн адамдар болду, ошо жаңы киргендерчи. Анан кызык бир ой жаралып атты да ошол маалда. Эгер Сулайманов баштаган бул команда парламентке өтсө, анан ар бири өз алдынча калыптанган инсандар. Бирөөндй бир башкаруусунда жетегинде же моуну айтасың, моуну кыласың дегенге макул болуп отуруп алчу адамдар эмес да эч кимисичи. Анан ошолордун баарын бир багытка, бир эмеде командада кармай алабы, жокпу? Жогорку кеңешке барганда бирөөсү ойго, бирөөсү тоого, бирөөсү сууга болуп мындай тартышуу башталабы? Мага аябай кызык болуп атты да. Ошол туш тараптан чогулту, ар бири өзүнчө күчтүү инсандар чогулту. Анан ошолорду баарын бир багытта кармай алабы? Себеби өзүңүз күбө болдуңуз да 2010-жылы ата журт келди, жеңүүчү болуп да. Анан Тикебаев, Атамбаев тандеми ал фракцияны мындай чилдей таратып салды да, ичинчи иритти да, ар түрдүү жолдор менен. Бирөөнү соттошту, бирөөнү мындай өзүнө тартышты, айтор. Ошондой эле тагдырга Бабановдун республикасы да туш болду да. Анан ошондой ойлор болдубу сизде? Мындай баарын чогултуп туруучу мындай өзөктүү бир нерсе болот беле? Бир болду. Парламентке өтүп калса. Ушул жерде мындай да, ошол сиз айтып кеткен бүт инсандар, партия лидерлери же ошондой бир команда түзгөндөр дайыма аягы эмне болду? Бүт чачылышты да. Чачылышты. Значит, бир маселе бар да. Чачылып кеткендер. Эмнеден чачылышты? Бир адамдын көз карашы менен партия түптөлбөш керек да. Бул диктатура. Ошол жерден башталыш керек. Демократиянын, ошол жерде эркиндиктин. Ошол жерде ар бир инсандын көз карашы, ар биринин багыты бааланыш керек. Ар бир келе турган депутат эркин ойлонуш керек, көз карашын эркин айтыш керек. Анан аны менен чогуу команда бири-бири менен түшүнүктөрү туура келиш керек, баалуулуктары. Баалуулуктары туура келип, идеянын тегерегинде биригиш керек. Ошондо ал мындай кандай десем, туруктуу болот, устойчивый, туруктуу болот, анан көпкө жүрөт. Бул партия бир шайлоону эле өтүп келип турган бир проект болбош керек. Бул партиянын багыты чоң кыймыл болуш керек. Ошондо түптөлөт. Мен ар бирин ойлонуп чыктым. Ошо лидерлерди, башкасы өзүм дагы ошону аралашып жүрдүм мына 5 жылдан бери. Туура эмес кетип атканыбызды мен түшүндүм дагы. Ушундай өздөрүнүн деңгээли жогору, билим деңгээли, акылы, анан көз карашы, анан багыты бар, өзүнүн сөзүнө тура алган ушундай уул кыздарды жыйнап, алардын баардыгын бир идеянын тегерегинде бириктирип алсак, ошондо ал туруктуу болушун көзүм жетти. Мен ошол багытта иштедим. Тигиндей болуп, өзүмө мындай мен айтканым кыла тургандарды чогултсам, тигилерин мурдагыдай эле тагдыр күтүп турат. Бул кыска мөөнөттөгү жүрүш болот да. Андай кыска мөөнөттөгү жүрүш менен биз алдыга жылбашыбызды түшүнүшүбүз керек да. Демек ал команда азыр деле ошо чогуу боюнча турат, жаңы сиздин куралган командаңыз. Кийинки шайлоого барасыңар да? Кийинки шайлоого албетте барабыз. Дагы күчтөнөбүз буюрса.
Дагы жакшы, дагы күчтүү инсандарды, көз караштарды, түрдүү тармактагы специалисттер дейбизби, профессионалдар дейбизби, ушундай адистер менен дагы сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Биз дагы күчтөнүп барышыбыз керек деген тапшырманы алдыбызга койгонбуз. Ошонун үстүнөн иштеп атабыз. 2010-жылы парламентке сиз Бабановдун командасында келдиңиз да. Анан бул эмне Бабановдун күчтүү менеджерлиги же дагы башка себептер болдубу? Ошол 2010-жылдагы республикага чогулткан командадан кийинки 6-чакырылышка дароо 4 партия өттү да. Бул нерсе өтө Кыргызстанда мындай сейрек кездешүүчү көрүнүш да. Кыргызстан өзүнчө келди, Бир Боло өзүнчө келди, Төрөбаевдин Өнүгүү прогресси келди, Бабановдун өзүнүн командасы Ташиев менен чогуу келишти. Анан эмнеден улам сиз бул өз алдынча партия түптөш керек деген чечимге келдиңиз эле? 10-жылы чогуу келгенбиз, партияны чогуу түптөгөнбүз. Биз ошондо 35, 36, 40 жашка тегерегинде балдар болчубуз. Лидерибизди Өмүрбекти Бабановду лидер кылып, биз парламентке келгенбиз. Парламентте анан ал кызыкчылыктар эле бириктирген, убактылуу кызыкчылыктар биригип, анан тез таркап кеттик. Тез таркаганга сырттан күчтөрдүн аракети аябай күчтүү болду. Тегерегибизден деп. Ошол убакта президенттин, ошол убакта башка күчтөрдүн буларды чачыратыш керек деген маселе күн тартибинде турган. Бизди чачыратканга иш жүргөн. Биз ошого мындай кирип кеткенбиз. Бат эле ички өзүбүздүн мындай туруктуулугубуз жоктугунан. Себеп дегенде ар бир өзүнүн кызыкчылыгы менен эле алек болгон, чындап лидер баш болуп. Ошон үчүн ал биздин партия ошол кыймыл тез эле таркап кеткен. Биринчи болуп ошол жерден Канат Исаев менен Өмүрбек Бабановдун экөөнүн тирешиши болгон. Андан кийин Бакыт Төлөбаев, мен аягына чейин турганмын. Аягында анан акыры мен өзүм кеткенмин. Ал мен 13-14-жылы ага чейин ушул жерде мындай турганмын да. Анан ошол жерден бөлүнүп кеттик. Төрт партия менен чыктык. Биз башкалар калып кетип эле, ошондо 4 партия өзүбүз менен өзүбүз чабышканбыз да. Ичара. Шайлоочун добуш үчүн. Шайлоодо бири-бирибиз менен оппонент болуп калдык да. Чогуу жүргөндөр оппонент болуп калдык. Ошентип төртөөбүз тең келгенбиз. Келгенден кийин эгерде биздин баалуулуктарыбыз, биздин багытыбыз, биздин көз караштарыбыз туура келсе, келгенден кийин деле биригип алсак болот эле да. Келгенде 4 партия уже 71 мандат болгон, уже көпчүлүгү менен. Кайра биригип, кайра өкмөттү түптөп мындай алдыга жылдырсак болот эле. Бирок жанагы көз караштар, баалуулуктар, мүнөздөр анча туура келбеген үчүн бириге алган жокпуз. Мына бүгүнкү күндө дагы өз-өзүбүзчө жүрөбүз. Ошо 2015-жылы биометрикалык шайлоого өттүк да бизчи. Анан ошондо адилеттүү шайлоо болгон. Адилеттүү болбосо да мындай таза шайлоо болгон. Себеби Атамбаев ал кезде президент болчу ал киши. Акыркы учурга чейин эле Бакиевчилер өтпөсүн деп Бир Болго аябай каршы болгон деп сөз угам да менчи. Ошондой болду эле чын эле. Ошондой болгон. Аябай катуу иштешкен бизге. Биз андан 12 мандат албадык. Андан көбүрөөк ала турган биздин прогнозубуз бар эле. Биздин үстүбүздөн аябай катуу иштеген. Себеп дегенде ошол кездеги президент менен Атамбаев менен келише албай турган кишилер биздин катарыбызда бар болчу. Ошого бизге аябай катуу тосуулар болгон. Үгүт кампаниясы маалында быйыл жайында парламенттик шайлоонун сиздердин команда аябай
кызыктуу роликтери менен дагы элдин эсинде калды да. Жана жаш бир тамашоодо жүргөн жигиттер бар. Ошолор менен сиз мындай TikTok видеолорго катыштыңыз. Анан жанагы бир тамашасы менен белгилүү балдар челюсть байке деген ролик тартышты. Анан жанагы кики кака куку деген бир нерсе жаралды. Сиз баарын мындай чын дилден колдоо менен кабыл алып тартылып аттыңызбы, же бир мындай ынабай каршылык көрсөтүп, анан командаңыз сизди көндүрүп ошондой болуп аттыбы? Алтынбек Сулаймановду буга чейин биз андай формада такыр көргөн эмес болчубуз да, коомчулук. Жигитке жетмиш өнөр аз дейт. Негизи. Анан бул креатив деп, аны менен биз эч качан каршы келе албайбыз. Шайлоо үгүт мезгили бул өзүнчө бир чоң иш-чарада түрдүү агитациянын түрдүү жолдору бар. Эгерде дүйнөнү караган болсок, дүйнөнү мындай көз караш менен карасак, ушундай ыкмалар толтура. Бүгүн интернеттин күч алган мезгили, адамдарды көңүл бурдура турган бир иш менен көңүл бурдуруп туруп, анан чыныгы жасай алай турган өзүңүн ишиңи ачып беришиң керек да. Эгерде биздин программабыз мындай, мындай, айыл чарбасын мындай кылабыз, бул жакты мындай кылабыз, көпчүлүк көңүл бөлбөшү мүмкүн да. Анан ошондой мезгилдерде аралаштырып, мындай тактика десек туура болобу, ушундай иштер жүрдү. Эми ар ким өзүнүн дүйнө таануусуна жараша карайт да. Кээ бирине жагат, кээ бирөөсүнө жакпайт. Электорат ар түрдүү. Ошон үчүн ар бир партиянын жасалган иштери дайыма кээ бирлери колдоо таап, кээ бирлери сындоо менен коштолот. Сиз өзүңүз макул болуп эле катыштыңызбы, же көнбөй кыйналдыңызбы ошондой тамашалуу видеолорго тартылууга? Мен тиги мен эмесинен эмнеге мен эметишим керек? Эгерде бүгүн күн тартиби дейм да, жашоомдо ошол сөз мени кайталанып атса, Сулайманов десе эле, Челиспи десе. Жок, ал сөз үчүн айткан жокмун мен. Анын эмнесинен мен эметишим керек? Ал деген мени мындай териктирбейт. Ал мага мындай кандай багытта коюлганын атты жакшы билем. Ал деген мындай эрктүү, волевой, ушундай жигиттик мүнөзү бар деген эмеде ошондой жакшылап ошол эмени трактовать этсе деле ошондой да. Ошон үчүн адан эч кандай мындай териби жок да. Дагы Жогорку Кеңештин 5-чакырылышы жөнүндө сөз кылып калдык. 2010-жылдан баштап революция болду. Анан аябай чоң сюрприз менен реваншист деген команда биринчи орунду алып калды да. Мандаттан Жогорку Кеңеште көбүрөөк мандат алып калышты. Анан ошол учурда Кыргызстанда ар түрдүү кызыктуу окуялар болду. Мисалы үчүн Жогорку Кеңештин спикери өлкөнүн президенти келип сүйлөп атса, сиздин убактыңыз бүттү деп өчүрүп койгон учурлар микрофонду да. Мындайча айтканда парламентаризмдин чыныгы мындай бир учкундары бар болчу ошол маалдачы. Анан ошол учурда эки адам Атамекендин жардамсыз болбосо керек эле, ал нерсе Тикибаевдин жардамсыз. Анан ошо Келдибеков жана Бабанов деген адамдар ошол позициясында көбүрөөк кармалчу болсо, бирөө спикер, бирөө премьер катары да. Азыркы Кыргызстан кандай болот эле? Ал эки инсан ошол жерде дагы өздөрүнүн туруктуу бир багытын кармана албай калышкан. Ошол эле мезгилде алданышкан. Алданган мезгилде дагы биз алдап өзүбүздүн кызыкчылыгыбыз менен чыгып кетебиз деген менен алданып калышкан. Чоң оюндар болгон, чоң интригалар болгон жүргөн. Парламенттик башкаруу күчтөнө турган багытта болчук.
ошол мезгилде президент жаңы шайланып келген Атамбаев бийликти толук колуна алуу аракетин жасап, ошол иштер жүргөн. Парламентти алсыздаштырыш керек болгон. Премьер-министрди дагы алсыз кылып, өзүнө мындай көз каранды премьер-министр коюш керек. Парламентти башкарып, толук президенттик башкарууну калыптандырыш керек деген багытта иш жүргүзгөн. Ал иш ишке ашкан, ишке ашты. Парламент алсыз болду. Президенттик администрациянын айтканын жасап калды аягында. Бирок аягы келип жакшы менен бүткөн жок. Кийинки президент дагы Жээнбеков ошол багытты толук улантып, андан дагы үстөнткөнгө аракет кылды. Бирок аягы дагы жакшы менен бүткөн жок. Себеп дегенде биз эркиндикти чектөө менен, жеке кызыкчылыктарды алдыга коюу менен гана алек болуп келет экенбиз. Ошон үчүн ушундай болуп атат. Көпчүлүктүн кызыкчылыгы биринчи орунда болуш керек. Бул элдики. Ар бир чыгарган мыйзам, ар бир айтылган сөз, ар бир өзгөрүүлөр жалпы 6 миллион элдин кызыкчылыгынын үстүндө жүрүш керек да. Ошондо ал туруктуу болот, ошондо аны эл колдойт, алдыга карап жылат. Ошондо өнүгүү, өсүш болот. Эгер жалпы бир топтун же бир кишинин кызыкчылыгынын тегерегинде башкаруу системасы ошонун тегерегинде ойной берген болсо, аягы ушундай болуп урап түшөт. Буну такыр биз түшүнө албай эле койдук. Сабак албай атабыз. Ошол эле чакырылыштын кызыктуу окуяларына кайрылсак, сиз кайсы жылы болчу, 2012 балким 11 бир конфликттен улам Ташиевди сабап, анан ага досуна болушкан Жапаровду кошуп туруп сабап койгонсуз да экөөнү. Ал экөөнүн беттери мындай кызыл ала кан болгон сүрөттөр бүгүнкү күнгө чейин интернет желесинде сайкалдап жүрөт да. Анан эмнеден улам ошол конфликт чыкты эле? Андан кийин эки дос менен сиздин мамилеңиз, сиз жана айтып өттүңүз, мен бир ачуум чукул келгенде бир нерсе кыла алыш мүмкүн, бат эле унутам дедиңиз да. Мүнөздө кекчилдик жок деп. Ал кишилер менен мамилеңиз андан ары кандай уланды? Эмнеден улам чыкты эле ошол конфликт? Конфликт ал дагы ошол жогорку кеңештин ичинде талаштан мындай көрүнүш толтура эле болду. Биздин парламентте, дүйнөдө мындай көрүнүштөр бул толтура эле. Буну эч кандай бир, мен ойлойм, бир кемчилдик деп же бир ийгилик деп эсептебейм. Бул ошол мезгилдеги болгон бир адилеттүүлүк үчүн талаштын негизинде. Алардын өзүнүн чындыгы бар болчу. Менин өзүмдүн чындыгым бар болчу. Ошол жерде мындай жигитче эле тирешүү болгон, ошондой окуя болгон. Аны сыра мен жана бат эле эметип кетем деп атпайм. Ошол күнү эле биз кайра чечишип, бири-бирибизден кечирим сурашып, ошол жерде кол алышып, аксакалдар, башка аябай көп кишилер болчу. Ал парламентте аксакал депутаттар, ошолор болуп эле ошол маселени ошол бойдон чечкенбиз. Ал маселе кайра бүгүнкү күнгө чейин эч бир көтөрүлгөн жок. Аганы ойдон калганбыз, мамилебиз жакшы. Ошондой эми мындай кандай десем, достойный жүргөн адамдар жүрө беришет да, мындай кайра эле мамиле кылып урушсачы. Анан кичине бир аз эмелери жетпегендер ошо бир кайрадан тирешүүнү же өч алууну издеши мүмкүн. Биз андай жигиттерден эмеспиз. 5 октябрга келсек, бир бул жанагы адилетсиз шайлоого макул эмес командалардын башында турган партиялардын бири болду да. Анан силер чогулуп
башка партиялар менен биргеликте аянтка чыктыңар. 20 миңге чукул эл чогулду. Анан ошол күнү эртеден кечке зарыгып эл бийликтен бир ооз сөз күттү да. Ал ыңгайлуу учурду Жээнбековдук бийлик өткөрүүйдө окшойт. Анан түндө жанагындай күч түзүмдөр менен тиреш, анан ак үйдү басып алуу, аны өрттөп салуу деген окуялар менен уланды ал күнчү. Анан 6 октябрдын таңында Сулайманов менен Шыкмаматов барып башкы прокуратураны ээлеп алды. Ал эми Чынар Капарова эжекебиз КТРКга барды. Ошондой эле дайыма Сулаймановдун жанында жүргөн тоже депутат Дүйшөн Төрөкулов да. Ал киши Оштун мэриясын барып басып алды деген ошол күндөгү маалымат аябай баш айланткан көп маалымат чыкты. Ошондо бир болуп түнү менен ошондой план түзүп чыкты эле. Эмне болду эле? Ал нерсе Шыкмаматов башкы прокурор болуптур деген маалымат мындай интернетке аябай бат тарап кетти да. Анан кийин саат 9-да Сыймык Жапыкеев командасы менен келип, анан алар менен Сулаймановдор тирешип, анан Сулаймановдор бошотуп чыгып кетти деп атышты башкы прокуратураданчы. Эми өзүңүздөн уксак ошол эмени. Күндөрдүн окуяларын. 5 октябрь күнү түштөн кийин аянтка жыйналып 10дон ашык партия бир эле талап койгонбуз да. Жокко чыксын. Шайлоо жокко чыксын депчи. Шайлоо жаңыдан өтсүн деген бир эле талап болгон. Саат 8ге чейин талап коюлуп, 8ге чейин жокко чыгарсын деп президентке кайрылганбыз. Ошол жерде биз резолюция кабыл алып, ошого кол коюп баарыбыз. Ошол жерден ошол талабыбыз менен турдук. Бирок саат 8'de биз күткөнбүз, бир жооп болот деп жооп биз ок атууну кабыл алдык да. Разгон жооп иретинде разгон болуп бизге ошондой эме болду. Бийлик тарабынан ок атуу болду. Ал жерде анан ошол жерде болчубуз. Ошол жерден биз баары артка чегинди, тыркырап качышты деп. Баарыбыз бир убакта ушундай болуп кетти да. Анан артка чегиндик, анан ошол жерде жүрдүк бир аз. Анан өзү бүт талпа контролдон чыгып кетти. Эч ким жоопкерчиликти алган жок, эч ким ала албады. Баары чачылып кетти лидерлер. Ошондой болуп ыз болуп кетти. Кийин ок атууга жооп болуп эл анан чогулуп бүт жактан көбөйүп кетти да. Качып кеткен жок, тарап кеткен жок. Тарап кеткен жок. Ошо менен түнү менен ошондой ызчы болду. Анан эртең менен биз КТРге бардык. КТРге барып, ошол интервьюну деле көрсөңөр болот. Ошол жерден интервью бергенбиз. Бизди элди тынччылыкка чакырып, мародерство болбосун. Себеп дегенде бир чоң ызчуулар болуп, мародерство болуп, бийлик мындай чоң укук талаасынан чыгып кетип, жок болуп кеткенде жоопкерчиликти биздин мойнубузда турганда, он чакты партиянын лидерлери, бир 10 чакты кишидин башында баары бир кандай болбосун, эмне болгондо дагы бизге жоопкерчилик желкебизде болчу. Ошон үчүн бүт жакты тынчсыздандырганга бүт жактан аракет болду. Ошол күнү координационный совет түзүлүп, эмеде жыйналганбыз. Адахан Адымаров, Тегебаев, ошол бир топ лидерлер келишкен. Биз да барганбыз. Ага чейинки эртең менен болуп, бүт жакта КТРге барсак, биз барып интервью берип, мен интервью парламентте, эски парламентте жыйнаш керек. Легитимдүү өкмөттү түзүш керек деп ошондой чакырык азыр эч кандай бир ачуу эмеге алдырбагыла, бир эмелер деп ушундай чакырык менен сүйлөп чыгып атсак, ошол жерде талпа уже келип калыптыр. Биз ага маани берген эмеспиз, чыгып атсак талпа эшиктин азында үйүлүп ушундай болуп атып, ошондой болуп калган. 2-3 группа тирешип
КТРдин жетекчилери ошол жерде болгон. Анан биз ошол жерден кеткенбиз дальше. Ал жерде Чынара Капарова эч кандай өзүн мен КТРдин жетекчимин деп айткан эмес. Аны кийин бурмалап ар түрдүү ошол жерде ал бир эле кабинетке толтура кишилер кирип интервью берип турушкан. Ошолорду порядок кылып ошол жерде КТРдин түшүнгөн мурдагы сотрудниги катары ошол жерде калган. Биз интервью берип кетип калдык. Андан кийин Шыкмаматов сөз көтөрүп калды. Генеральный прокуратура 2005 жыл өрттөндү беле, 2005 өрттөп салышканда. Чоң иштер бар ал жерликтарда ушул нерсени караш керек. Ал 2010 жыл болду ошо 5 беле. Ала Тоо аянтында өрттөлгөндү айтып атасызбы? Айтор качып кеткендер өрттөп салышты. Өрттөп салышканда эми көп ошондой өрттөлүп болбосун деген эле маселеде биз барып бир 5-6 бала эле барганбыз. Барсак ошол жерде прокуратуранын сотрудниктери бар экен. Шыкмаматов ошол жерде калган эмелерди прокуратуранын сотрудниктерин чакыргыла. Генеральный прокурор ал күнү же качып кеткен. Ал сотрудниктерин жыйнап ошол жерде кароо менен кийин дружинник түзүлүп, анан башка күчтөр келишкен. Ошол эмелер революционерлер. Анан ал жерден Шыкмаматов баларга тыштап коюп, ал жерден кеткен. Аны түрдүү эмелер менен жазышып атат да. Жоромолдоп атышат. Ушундай болду деп. Негизинде чындыгында андай болгон эмес. Төрөкулов Оштун мэриясына барганчымы? Төрөкулов ошол жактан ал жерде дагы аябай көп эл жыйналган. Ал жактан тирешүүлөр болуп калган. Аябай жаңы бийлик, эски бийлик деп Төрөкуловду көтөрүүлөп кирип коюшуп койгон дагы. Анан масса алба бүт ошол жердеги эмелерди жыйнап 2 күн Оштон бир эме мародерчулук бол дейбизби же башка бир терезе сынбай бир тынч кылып өткөзүп берип кийин кайра келе берген болгон ошол. 6-октябрь күнү Жогорку Кеңеш Достук отелине чогулдуңар да. Анан ошол күндөрү өлкө башчысы болуп турган Сооронбай Жээнбековдун дайыны жок кетти эле. Өкмөт башчы да кызматтан кеткен болчу Боронов. Эң чоң бийлик ошол маалда бир болго өткөн болчу да. Силер Мыктыбек Абдылдаев спикер болуп шайланган. Анан ал бийлик эмнеден улам бир болдон кетип калды. Мындай бир күчтөрдүн тиреши болуп, анан сиз тарап алыс болуп калды. Эмне болуп бир болдон ал бийлик кетип калды. Аябагандай чоң бийлик бир болго өткөн болчу да ошол күнү. Ал жерде мындай болгон, депутаттар жыйылып Мыктыбек Юсуповичти сунушташкан, жалпы палата. Аксакалыбыз, калыс киши деп сунуштап аны төрага кылып шайлаганбыз. Андан кийин башка дагы түрдүү мындай башкача багытта оюндар дейбиз, башка иштер болуп кеткен. Анан Мыктыбек Юсупович мындай инсан эмеспи, ал креслого жабышып, бийлик талашып, башкалар менен тирешип, андай киши эмес. Ошол сиз буга чейинки кебиңизде айтып кеттиңиз, өлкөнүн башкаруу жолун, келечегин парламенттик системадан көрөм дедиңиз да. Анан парламенттик системаны колдосоңуз, ошол жана фракция лидерлеринин жолугушуусунда силер парламенттик шайлоону жылдыра турууга макул болуп кол коюп бердиңер. Кайсы бир талаптарды койдуңар жана андай сиз санап өткөн шайлоо босого чегин азайтууну жана башканы да. Анан бирок ошондон кийинки оюндар жөнүндө сурайын деп атам да. Парламенттик башкаруу деген бул коллективдүү башкаруу,
президенттик башкаруу бул жалгыз ажыдардын колуна салып берүү баарынчы. Анан силер ошол нерсени колдоп атып, 5 октябрда жанагынча элди баштап чыгып, неме талап кылып, адилетсиз бийликтен адилеттүүлүктү талап кылдыңар. Ошентип атып, анан макул деп кол коюп бердиңер. Андан кийин парламенттик неме партиялык тизме менен шайлоо өткөрүп, кыргызга жат көрүнүш экен, ал деген аш болбойт экен, ал деген сиңбейт экен, биз муну жоюшубуз керек экен деп туруп, конституцияны өзгөртүү аракети башталды. Андан кийин буга чейинки системада эч ким эч бир ишине жоопкерчилик албайт экен, бир эле адам жооп берсин, демек бир эле адам жооп берсе, бийлик дагы бир эле адамдын колунда болсун деп президенттикти күчтөндүрүү аракети башталды да. Азырчы бул нерсе жөн эле учурда бийликке келген бир топтун бир неме каалоосу менен жүрүп атышы мүмкүн, бирок бул 6 миллион элдин тагдыры да. Ошого 6 фракция лидери өзүңөрдү күнөөлүү сезесиңерби? Азыркы учурдагы болуп аткан окуяларга, оюндарга мындай бир иштен сызган учур болуп атабы сизде? Сиз ушундай бурулуш болуп кетет деп күттүңүз беле кол коюп атканда? Бизде 30 жылдан бери сага калбай койдук. 3 жолу төңкөрүш болду. Бийлик алмашты. Бийлик алмашканда ар бир революция түшүмүн качан берет? Революциядан эл мындай жакшы жашоону өзүнүн жон териси менен сезиш керек да, ар бир адам. Эл пайда көрүш керек да. Ар бир үй бүлө. Ар бир үй бүлө, ар бир жаранга бир өзгөрүш болуш керек. Өзгөрүш, жеңилдиктер болуш керек. Жашоонун алдыга бир аз жылганын эл байкаш керек да. Тескерисинче бизде андай болгон жок. Ар бир төңкөрүштө бир топтор келип гана пайдаланышып калды да. Bir toптun kovalaныşı, ikinci toптun orduна gelişi. Andan keyingisinde al toптun kovalaныşı, keyinki top orduна gelişi, anın kovalaныşı, başka top gelişi. Uşu menен gana çektelip kalıp atat da. Ошол революционермин деп келгендердин баары тез аранын ичинде байып кетип атышат. Turmuş көрсөтүп атат да. Бүгүн күн эмес, кечегини, мурда күнү дагы баарын. Эл эчтеке алган жок. Элдин жашоосу бир өзгөрүүгө кабылган жок, өзгөрүү болгон жок. Тескерисинче, тескерисинче артка кетип атканы бүгүнкү күндө көрүнөт. Ошол эле мезгилде мына Конституциябыз 9 жолу өзгөрдү. Буга чейин 10-чүсү өзгөргөнү турат, өзгөрүүнүн алдында. 9 жол өзгөргөндө дагы эч кандай эл андан бир пайда тапкан жок. Тескерисинче бийлик өзүнүн булчуңун күчтөндүрүш үчүн гайканы бурап, бийликтеги отурган адамдардын күчтөнүүсүнө гана алып келип өзгөрүү болуп атат да. Ал эми сиз айтып аткан узартуу боюнча парламентте, узартуу боюнча кырдаал ошондой болчу. Кырдаалды көп нерсени элдер айтышат азыр эми. Бирок элдин айтканында да мындай негиз бар. Булар өздөрүнүн убактысын узартуу үчүн аракет болду депчи. Андай кылбаса болбойт эле. Себеп дегенде президенттик башкаруу шайлоо турат, парламенттик шайлоо турат. Жергиликтүү кеңеш ушуларды баарын жакшылап өткөзүп туруп анан жаңы парламентке кетсе туура болот деген биринчи болуп, азыр кайрадан кечегидей ызы чуу болсок, парламент жок. Бүгүнкү түзүлүп турган өкмөт ал убактылуу өкмөт. Аны дагы эч ким кабыл албай бир чоң ызы чуулар менен коштолуп калышы мүмкүн. Риск бар деген көз карашта биз лидерлер тиги ошол мезгилдеги премьер-министр
ушулар болуп чогуу ушундай бир сөзгө келгенбиз. Бул маекке даярданып атып, сиздин эмени таржымалды карап аттым да, анан бизнесте темир ишканасында жүрүп, Баткенде Ошто өкүлчүлүгүн башкарып турсуз, анан Ак жол партиясы менен саясатка аттаныптырсыз да. 2007-жылы. Ошо Бакиевдин Ак жол партиясына эмнеден улам, кимдин чакыруусунда, кандай максаттар менен келип калдыңыз? Ошол жылы эмнеден улам сиз саясатка жөнөдүңүз? Саясатка баруу бул бир күндө эле чечилип калбайт да. Буга көп жыл менин өзүмдүн турмушумда мен көп жыл даярданганмын саясатка барууга. 2005-жылы дагы мен 2005-жылы өзүмдүн кандидатурамы коюп, одномандатный Нокаттан шайлоого аттанганмын. Шайлоого барам деп бир топ иштерди жүргүзгөнмүн. Регистрациянын алдынан Нокатта менин аксакалдар, туугандарыбыз, абаларыбыз бүт жыйналып келишип, көпчүлүк эл ошол кездеги депутатка жол бер. Сен али жашсың. Анда мен 32 жашта элем. Ким эле сизге эле? Марипов. Марипов. Ошол мезгилде глава врач болчу, анан депутат болчу. Ошентип элдин көпчүлүктүн сураганынан анан мен элди укпай бара алган жокмун. Макул, анда мен эмкисинде барам. Бул жолу агабызга жол берейин деп ошол жерден шайлоодон баш тартканмын. Ал парламент 2,5 жылда тарап кетти. Андан ошол мезгилде одномандатныйдан партийный башкарууга, парламенттик башкарууга, парламенттик президенттик башкарууга өтүп, партиялар менен сунуштоо болгон. Ошол мезгилде бүгүн партиялар кандай адистерди, жаштарды бүт аймактардан издеген болсо, ошол мезгилде деле ошондой күн тартиби турган. Мен жаштар крылосунан сунушталганмын. 35 жашка чейинкилер болгон да. Мен ошол мезгилде Молдомуса Коңгантиев менен жакшы болчумун. Ошол мезгилде ошол кишилер мени сунушташкан, карап көргүлө деп. Эми ал жерде көп фильтр бар эле, көп эмеден өткөн ал список. Ошентип Ак жолдо мен депутат болуп калгам. Маегибиздин башында сиздин мүнөзүңүз жөнүндө сөз болуп калды. Эми мындай бир адилетсиздикке чыдабай турганыңыз эми ал иштерден да улам көрүнүп атат. Анан мен ошо Бакиевдин заманындагы бир окуя жөнүндө сурагым келип турат да. Ошол сиздерди деги эле ошол схеманы түзүп да, Ак жолду, анын ичинде сизди парламентке алып келген бир адам бар эле да, Медет Садыркулов дегенчи. Ал ошол кезде кызматта турган маалында президенттик аппарат башчысы болчу. Ошол маалында буйртма өлүм менен каза болду да. Анан ошо жаңылбасам Коңгантиев болуш керек эле, ИИМдин башчысы. Ошол башкарган ИИМ аны Ички иштер министрлиги аны деген кадимки жол кырсыгы катары тергеп туруп өткөрүп койгон да, ошол өлүмдүчү. Ал киши жалгыз өлгөн жок, анын жанында дагы 2 адам болуш керек эле. Сизде ошо азыркыдай мүнөз менен болсоңуз, анда бир мындай протесттик бир маанай болуп, мындай кылган болбойт да деген бир каршылык болду эле. Себеби Ак жол деген ал кезде парламентте абсолюттук көпчүлүктү түзчү да, 70-тен ашуун болушуңуздар керек болчу. Ал кезде оппозиция 2 партия бар эле, бирок алар мындай эле алсыз эле оппозиция болчу да, өз алынча күчтүү болсо деле мандат жагынан алсыз болчу да. Анан ошондо сизде ошондой маанай, ошондой ой, бир каршылык, нааразычылык жок дегенде мындай көкүрөктө болчу эле ошондой. Ал кезде биз жаңы депутат болуп келгенбиз. Жаш элек чындыгында. Ал болгон окуяларда биз
Бүгүн деле ошондой бир окуя болсо, Кудай сактасын, МВДнын берген сводкасына ишенебиз да. Биз башында ошондой болгон, мисалы үчүн ал кезде министрге дагы алдындагы министр өзү бар иликтебейт да. Ошолор ошондой эмелерди беришкен да. Ушундай болуптур, ушундай болуптур деп. Анан ошол бойдон ошондой болуп, кийин бирок ал эми ачыкка чыкты да, андан кийин чыкты да. Бир жылдан. Бирок ичара мындай коомчулукта ошол кезде эле сөз болуп чыккан нерсе. Сөз болгон, ызычуу болуп, аябай кызуу талкуулар болуп, көп эмелер болушкан. Кийин ошол ачыкка чыгып иликтенген. Ал кезде биз, мен Сулайманов катары чындап калыптанган саясатчы эмес элем. Такшал элек болчу. Такшал элек. Жаш элек биздин көз карашыбыз менен эч ким эсептешпейт эле. Биздин андай топ жарып айта турган деңгээлге биз даже жете элек. Биз бирдекени сүйлөгөнгө бизге эч ким маани да бербейт эле. Биз эми катардагы жаштар кырылысынан келген депутаттардын катарын толуктаганбыз, чындап эле. 10-жылга чейинки мындай архивди көтөрсөңүз деле көрүнөт, биз эч мындай алдыңкы депутаттардын катарын, күчтүү депутаттар көп болчу да. Ал жолдун катарында аябай күчтүү депутаттар бар болчу. Биз көрүнбөй эле калчубуз. Биз 10-жылдан кийин партия түптөп өзүбүзчө келип, андан кийин биздин эмебиз, атыбыз бир аз чыга баштады да, 10-жылдан кийин. Ага чейин биз эч ким таанычу эмес. Коомчулукта Алтынбек Сулайманов деген ысымды Райымбек Матраимовго каршы каршы эмес, атайлап эмес, мындай экөөңөрдү бир атаандаш катары көрүшөт да, анан араңарда бир чечилбей калган, бөлүшүлбөй калган бир маселе барбы? Мен ал сөзгө балким маани бербейт болчумун, бирок билесиз да, бир жыл болуп калды, балким 2 жылга чукулдап баратат. Азаттык бир чулгандуу иликтеп алып чыккан да. Бажы тармагындагы неме күмөндүү бир неме коррупциялык схемалар жөнүндө алар эми мындай далил түрүндө айтышкан эмес, тергөө, тийиштүү мамлекеттик кызматтар ушуга көңүл бөлсө, ушул жакта, ушул тармакта ушундай суроолор жаралып атат депчи. Анан ошол жерде сизди дайыма коштоп жүргөн бир жигит бар, депутат Дүйшөн Төрөкулов да. Ошол киши мындай кенен бир комментарий берген да. Анан чын эле ушу эки тарап бири-бирине каршылаш окшойт деген ойго ал кишинин комментарийлери да түртөт да. Эмне ортоңуздарда эмне бар, эмнеден улам талашып, эмнени чече албай, эмнени бөлүшө албай калгансыңар ал клан мененчи? Бул жерде мындай да, Дүйшөн Төрөкулов бир бол партиясынан депутат. Ага чейин ал Ошто шаарда мэрияда иштеген. Ал мэрияга чейин ал таможняда бажада иштеген. Мен менен кандай жакын болсо, Райымбек Матраимов менен ошондой эле жакын иниси болуп жүргөн. Таможняга өзү жумушка алган, ошо ал кезде ал Ошто начальник беле, же зам беле ушундай эле. Анан экөө бир жерлик кара сулуктар. Алардын өздөрүнүн ичара маселеси бар. Өздөрүнүн көптөн бери мындай келе жаткан маселелери бар. Ошол таможнядан кийин эми кара сулук бир жерликтерде. Ал маселеде мен эч кандай бир тиешем жок. Иликтөөдө эми бир болдун депутаты катары болуп, ошентип анан менин аттарым көп аралашып калган. Ал жерде жашыра турган эчтеке жок. Менде эч кандай ал үй бүлө менен бир маселе жок. Эч кандай маселе болгон эмес ал убактарда. Төрөкулов менен Матраимовдардын ал Дүйшөн дагы бир өзүнчө бир инсан, мындай өзүнүн сөзү бар жигит. Ош областында мындай алдыңкы жигиттердин бирөөсү, алардын өздөрүнүн мамилелери бар. Ошонун негизинде болгон иштер.
Сизге тиешеси Мага эч кандай тиешеси жок бул иштердин. Саясатчылардын арасында бир мындай жарыша спорт клубдарды ачуу, анан кийин бир жигиттерди кармоо деген бир мындай тымызын жарыш бир жылдары аябай күчтүү болчу. Саясатчылардын салмагы азыр деле ошо артында канча мындай канын жанын аябай турган жигиттери барынан өлчөнөбү, же силерде бир неме абал өзгөрдү саясатчылар арасындагы абал? Кимдин артында канча жигит бар деген бир мындай тымызын тиреш болчу эле да буга чейинчи. Ал эми бүгүнкү күндө деле уланып келе атат. Актуалдуу дейсизби? Актуалдуу мурдагыдай болбосо дагы эми уланып келе атат. Андай көрүнүштөр бар. Эми саясатчылардын артында спортчулар эмес, эми башка электоратта толтура, түрдүү электорат көпчүлүгү жаштар менен карманат, көпчүлүгү бир улуу өткөн буун менен, көпчүлүгү мындай региональный мындай көз караш менен түрдүү электораттар менен Тролли да кошулду арасында азыр эми жанагы бекинип алышып эметкен ошондой мода болуп атат азырчы. Кимдин троллдору көп болсо, ким эмеде пикир жакшы жарата алса, интернетте пикир жаратып, өзүнүн эмелери көп болгон болсо, алар дагы бир күчкө айланды да. Ушундай ал эми спортсмендерди колдоо бул күч катары колдонгон дагы багыттар бар. Эми күч катары колдонбой спортсмендерди колдоп жүргөн саясатчылар дагы жок эмес. Түрдүү тармакта. Спорт бул эми аябай чоң каржыны талап кылат да. Спортту мамлекет толук кандуу каржылай албайт бүт дүйнөдө. Аны түрдүү спонсорлор каржылап келишет да, жардам беришип. Антпесе спорт өнүгө албайт. Ошон үчүн спортко канчалык кол кабыш кыла берген, бул дагы бир садага да, мындай. Ошондой катары аларга жардам берген бул менин оюмча туура эле деп эсептейм. Спорт кылы эмес, түрдүү искусство тармагында, маданият тармагында, башка тармагында дагы билим тармагында ушул жактарга дагы жардам бергендер жок эмес. Көпчүлүгү айтпай эле жардам бергендер. Аларды бир өзүнүн пайдасынан эмес, мындай жардам берген катары инсандар дагы жок эмес да саясатчылардын арасында негизи. Ушул эле саясий коктейль берүүсүнө сизге чейин бир топ саясаттагы адамдар катышып атышты, маек берип атышты да. Анан алардын арасында 2-3 айтты да, ошо кыргыздын байлыгы бир 150 чакты үй бүлөнүн эле чөнтөгүндө айланып жүрөт. Мамлекетти жарды деп эле кулагыбызга сиңирип коюшкан, сөй кептин чынында андай эмес депчи. Анан өзүңүздү ошондой бай адамдардын, өлкөнү башкарып аткан бай кландардын катарына кошосузбу? Сулайманов деген клан барбы, жокпу? Мен андай Кудайга шүгүр өзүмүн оокатым бар. Кудайга шүгүр. Бирок чектелүү. Андай чоң байлык бай адамдардын катарында деп өзүмө мындай алдыңкылардын катарында кошо албайм. Мен эч качан мамлекеттик кызматта иштеген эмесмин, депутаттыктан башка. Бул депутаттык бул элдин өкүлү да. Ошол эле депутат болуп келгенден бери эч кандай бир чоң бир схемаларды, бир лоббилер менен чоң бир бизнестерди коргоп иш жүргүзгөн эмесмин. Бирок биздин өлкөдө эркин иш жүргүзүү өтө кыйын да. Өтө кыйын. Биздин тоскоолдуктар аябай көп. Бизнес кылганга аябай тоскоолдуктар көп. Булар эмнелер? Текшерүү органдары, ондон ашык текшерүү органдары бар. Салыктын оорчулугу, соцфонд,
чогушкон. Анан ошол эле мезгилде иш жүргүзүү кагаздары аябай оор. Бизде сөз эркиндиги дейбиз да. Söz erkinligi эмес, биз кыймыл эркиндигин бере албай атабыз да. Качан кыймыл эркиндиги ушунчалык тоскоол болуп, ушунчалык кыймылыбыз чектелгенде, оозубузга күч келет дагы, анан сөз эркиндиги анан кыйкырып баштайбыз да. Эгерде кыймыл эркиндиги баарына тегиз, бирдей, ыкчам, бат болсо, сөз эркиндигинин кереги деле жок. Анда кыйкырыштын кереги жок. Элдер өзүнүн ишин кылып, өзүнүн жумушун жасай беришет. Байдан бери бир топ эле олуттуу суроолор менен алек болдук. Эми сизге мындай көбүрөөк жагымдуураак темага өтсөк деп атам да. Сиз ноокатта элет жеринде төрөлүп өсүп жүрсүз да. Анан өткөндө чоң атаңыз тууралуу бир окуяны жаздыңыз, аябай мындай бир таасирлентти ошол нерсечи. Айылдагы баланын тиричиликке бышканы эртегинден баштап да, анан жок менен барды көрүп өскөнү, ал адамдын мындай бир күчтүү жагын калыптандыра турганы жөнүндө жаздыңыз. Анан азыркы заман жөнүндө сурайын деп атам да. Сиздин балалык ошондой өттү. Сизди ысыкка, суукка бышырды. Сизге ошондой тарбиячы чоң аталар болду. Айыл эли болду, аксакалдар болду. Анан сиздин балдарыңыз жөнүндөчү, сиздин балдарыңыздын балалыгы өзүңүздүн балалыкка мындай бир жакындайбы? Анан азыркы учурда балдарды урбаш керек, балдардын көңүлүн өстүрүп туруш керек, сен кыйсың деп туруш керек. Анан булардын баардык кем карчын камсыз кылып туруш керек деген муун чоңойтуп атат азыр балдарынчы. Алар жалаң эле жана сатып бер, алып бер, сен мага мындай кылып беришиң керек, мага мындай керек, муну каалайм, муну каалабайм деген керектөөчүлөр муун өсүп аткан жокпу азыр? Сиздин балдар да айылга барып, мындай тиричиликти, барды жокту көрүп өсүп атышабы? Каникулдарда айылга жөнөтүп турчум, чоң энеси бар да. Апам өтүп кетти, мына 2 жыл болуп атат. Андан кийин айылга каттоо азайып калды. Селдеп калды. Азайып калды. Каникулда ушу чоң энесине барып, айылдын тажрыйбасы. Бирок эми биздин балдарыбыз айылга барса эле барып иш кыла калбайт да, барып шаардан келген чоң энеси эркелетет. Эч кандай бир жумуш кылдырбайт. Шаардан барган балдардын баары эле ошондой да азыр. Конок болуп Конок барып, алардын капризин көтөрүшөт, не десе айтканын кылышат. Ушундай шаардын балдары ушундай илгертен эле негизи ушундай да. Азыр аябай мени деле кооптондурат. Биздин шаардагы балдарыбыз тың келечеги аябай кооптондурат. Кандай болот экен депчи. Мен сиздин стилиңиз жөнүндө сурайын деп турам. Мындай чач жасалгага, мындай стилге бирөө жарым барбы? Сиздин мындай саясатчы катары командаңызда, үй бүлөңүздө ушул стиль могу сага жарашат, мынтип кийин, муну кийбей эле койчу дей турган адам. Мындай чачка качан өтүп кеттиңиз? Бул чачка 10 жылдай болду го. Эми буга өтүүнүн мен атайын суктан өткөн жокмун. Аргасыздан. Мындай стилистка аз эле эркек барат да, ошону сурап атам да. Чачым суюла баштап түшө баштаганда, түшүп баштаганда, суюлуп баштаганда анан ушундай чачты алып карасам, мындай жарашат экен. Нормально эле жарашат экен, анан акырында өтүп кеткенмин. Эч мындай эме бул атайын жасалган иш эмес. Эгер чачым коюу болуп элдикиндей болсо, анда буга барбайт болчумун. Суюлуп калган үчүн ушундай. Борбор калаадан Ноокат эми 100 чакырым алыстыкта да. Ошондой жерде өзүңүз айттыңыз, мындай кенен ой чабыт менен өсөт айылдын баласы депчи, мындай бир тоскоолдуктар, мындай немелер, тосмолор жок депчи. Анан ошондой жерде эркин ойноп окуп жүргөн балада сиздин кыялдарыңыздын чеги канчалык эле? Мына бүгүнкү заманда эми сиз саясаттагы көрүнүктүү фигуралардын бирисиз, кыргыз саясатында. Анан ушундай бир эл башкарам,
өлкөнү башкарган топтун мындай бир жерин тиреп турган адам болом деп кыялданчу элеңиз. Кыялыңыздын чеги канчалык болчу эле бала кезде? Анан ошол бала кездеги кыялдарга жеттиңизби бүгүнкү күндө? Эстейсизби бала кездеги кыялдарды? Эми ушундай кыялданчумун. Албетте бул жөндөн жөн болбойт. Бир күндө боло турган нерсе эмес. Дайым адам өзүнүн алдына бир максаттарды коюш керек, ошонун үстүнөн иштеш керек. Ошол үстүнөн иштеп, туура жол менен баратканыңы өзүң дайым ушундай эмеде сезип турушуң керек да. Ал кыялданып, сөзсүз ошо менен келе атам ушу күнгө чейин. Мен кыялдарымдын өзүмдүн койгон максаттарым аягына чыга элек. Аягына чыкканга дагы эгер аягыма чыктым десем, анда токтошум керек. Токтош керек да. Бул мен аягымна жете элекмин. Али алдыда Кудай буйруса жасай турган иштерим көп. Эми ар бир нерсенин бир сыр болгону негизи бул жакшы. Мени өзүмдөн өзүмдүн пендеге айтпай турган өзүмдүн секреттерим бар, сырларым бар. Алар өзүнүн убактысы менен ачылат деген мындай көз караштамын. Алдыга койгон максаттарым али жете элекмин. Алтынбек ага, сизге чоң рахмат. Мен азыр түшүнүп турам, саясатта, жогорку кеңеште деги эле жашообузда ар бир мүнөт саналуу, иштер көп болуп атат, окуялар көп болуп атат. Ошого карабай келип бизге кенен маек куруп бердиңиз. Ыраазычылык сизге. Ушуну менен бүгүнкү берүүнү жыйынтыктайбыз. Алтынбек Сулайманов менен маекти силер super.tv.kg сайтынан, жаңылыктар Super TV, ошондой эле Super TV YouTube каналдарынан көрө аласыздар. Кийинки көрүшкөнгө чейин сак саламат болуңуздар.